Бүгүн 5 февраль Баткен шаарында Айылбанк ачык акционердик коомунун кардарлар, кичи жана орто бизнести өнүктүрүүчү тараптар менен окуу семинары өткөрүлдү. Жыйында Айылбанктын кызматкерлери, өнөктөштөрү жана жеке кичи бизнесмендер, дыйкандар түздү. Бул жыйындын өткөрүлүшүнүн негизги максаты төмөндөтүлгөн пайызда насыя берүүлөр, лизинг жолу менен жана айыл чарбага керектелүүчү техникаларды, трактор, комбайн жана башка ушул сыяктууларды алуунун түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Тургундардын айтуусунда насыя алууда көйгөйлөр көп жаралгандыгын, документ иштери акчалай төлөмдөр көйгөйлөр болуусун айтып наразы болууда. Ошол себептен 2019-жылга насыя алууда документ иштерин жеңилдетүүсүн Сапарбаева Нурзада Салам радиосуна берген интервьюсунда толуктап кетти. Ошону менен катар Айылбанк менен иштешкен өнөктөштөр Павлония дарагын өздөштүрүп, өстүрүү боюнча жол жоболор айтылып жана дыйкандарга сунушталды. Биз өзүбүз Айылбанк ачык акционердик коомунан келдик. 2019-жылы жанагы айтып кеткендей Кыргыз Республикасынын региондорун өнүктүрүү жана өлкөнүн саммиттештирүү жылы болуп жарыяланды. Ошондуктан биз дагы артта калбай, жыл башталдыбы, ошол менен региондорго чыгып, биздин жеңилдетилген насыялар боюнча маалыматты таркатып, андан тышкары да өзүбүздүн өнөктөштөрүбүздү алып келип атабыз. Павлония дарагын өстүрүп, кандай терминдер, киришелерди көбөйсө болот деп, ал боюнча да маалыматты берип атабыз. Жеңилдетилген насыялар тышкары дагы биздин өзүбүздүн акчаларыбыздан берилип аткан насыяларыбыз бар. 2019-жылы жакшы акция өткөрүп атабыз. Мурда жылдары эгерде 16% менен берсек, чарбачылыкка насыяларды азыр болсо 2%га төмөндөтүп, 14% менен берип атабыз. Мөөнөтү өздүк акчаларыбыз болгондуктан максималдуу 7 жылга чейин берсек болот да, бул насыяларды. Ушул акция өтүп атканына карап, фермерлер биздин банкка кайрыла берсе болот. Мөөнөтү узак, пайызы 2%га төмөндөдү. Ошол чарбачылыкка насыяларды алса болот.